бокс дегенде Арзиевтердин үй бүлөсүн элестетпей коюу кыйын. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дал ошол Арзиевтердин үй бүлөсүнөн чыккан Талант мырза тууралуу болмокчу. Учурда Ош шаарында бокс жана оор атлетика мектебинде бокс кандай өнүгүп жатат, деги эле спорт кандай өнүгүп жатат көрсөтүүдө көрө аласыздар. Талант мырза, айтсаңыз, алгачкы суроом ушул. Сизге ушу үй бүлөңүз тууралуу болсун. Үй бүлөңүз бардыгы бокс тармагында кызмат кылган, бокс тармагында Кыргызстандын желегин желбиреткен мырзалар болгон да, агаларыңыз. Сиз дагы азыр учурда буга чейин өзүңүз спортчу катары желек желбиретип келсеңиз Кыргызстандын, азыр ушул окуучуларыңызды чыгарып, машыктыруучу болуп, ушул мектепти жетектеп келатасыз. Эмне себептен ушундай болуп калган? Кандай ушул багытка бурулуп калдыңыздар? Эми biz өзү 6-1 тууганбыз үй бүлөдө. 6-1 тууганын баардыгыбыз уулбуз. Ошол 4 агабыз үй бүлөдө 4 агабыз ушул бокс тармагында спорттун бокс боюнча ушул эмгектенип, ушу Кыргызстандын көптөгөн жерде Кыргызстандын желегин желбиретип, Советтер Союзунда чемпион СССР болуп келдик. Абдували Арзиев деген агабыз бар эле. Арты кайрылуу болсун, ушул агам өтүп кеткенден кийин агаларымын Абдували жана Нургазы Арзиевтерин деп азыр ушул маалдарда биз 10-чу эл аралык турнирлерди өткөрдүк. Көптөгөн мамлекеттерден чакырып, ушул международный турнир өткөрүп турабыз ошолордун аркасынан. Ушул кичинебизден ушул бизде ата-энебиз кыйынчылык маалда чоңойдук биз. Ошол маалдарда дагы ушу бизге какой-то мейлелерди, какой-то формаларды алып бериш, не только формаларды бериш, даже өзүбүзгө курсагыбызга жеген тамак алып жей турган өтө оор мезгилдерде нанга пул таба турган мезгил, кыйын мезгилде биз ушул этаптарды басып өттүк да биз. Атам дагы жаштыгыбызда атабыз өтүп кеткен. Ошонун атамдын ордуна ата болду, эненин ордуна эне болуп, ушул апабыз дагы бүт бизди элдин баласынан кем кылбастан, ушу биздин спорт, бокс, ушу бокска эмне бизге инвентарлар, кайсы инвентарлар керек болсо, бизге бардык нерсени ушул апабыз жеткирип берип турду. Рахмат, ушул апабыздын дагы арты кайрылуу болуп, ушу бардыгыбыз эки агам өтүп кетти, апам өтүп кетти. Ушулардын аркасынан биз дагы көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Үй бүлөбүз менен көптөгөн мамлекеттерге барып Кыргызстандын желегин көтөрдүк. Азыр ошо Кыргызстандын желегин көтөрүп, өзүбүз дагы жөн калбастан, өзүбүз ушу союз маалында жетпей калган ийгиликтерге ушул азыркы өстүрүп жаткан өзүбүздүн учениктерибиз жетишип, ушул жакшы ийгиликтерге жетиштин деп азыр жакшы эмгектенип келаткан мезгилде. Бул эмгектенүү дагы бул эки түргө бөлүнөт экен да. Бул эмгектенүү дагы балага кандайдыр бир көз караш, кайдыгер көз караштар болуп калат экен бул эмгектин дагычы. Анан чын жүрөктөн ошо баланы дагы өстүрөм, ошо баланы көңүл коюп, өзүңү туу өстүргөн балаңдай кылып, бир тууган иниңдей кылып карашың керек экен бул жаш балдаргачы. Канчалык жакшы көңүл берсең, ошол баладан дагы биз өтө чоң, өтө жогорку деңгээлде өзүң балаңдай кылып мээримиңди төгүп турушуң керек экен. Ошол машыктыруучу болгондон кийин бул кыргыз болобу, өзбек болобу, бул спортто эч кандай бул улут жок. Улут бөлүү деген жок да. Бул Кыргызстандын жараны болгондон кийин биз ар дайым ушу Кыргызстандын желегин көтөрүп келет. Бизге немис болсо дагы, ушу кыргызстандык немис болсо дагы бизге ушул Кыргызстандын желегин көтөрүп бериш керек да ошол бала. Биз эч кандай бул улуттар арасындагы улуттук мамилени биз ортого койбошубуз керек спорткочу. Ош шаардык бокс жана оор атлетика мектебинде тренер болуп иштейм, окутуучу, машыктыруучу. Арзиев Талант агайдын колунда иштеп келатам көптөн бери. Бул агай өзүнүн кесибин өтө мыкты билген, өзүнүн кесибин сүйгөн. Деги эле ошол өзүнүн кесиби бокс боюнча агайдыкы. Башка спорттор, ушул жалпы эле спортко кызыккан агай, спортко жардам берген. Мисалы үчүн биз оор атлетика бөлүмүндө иштейбиз, оор атлетика жана бокс. Ошол бизге дагы келип, биздин машыгууларыбызга келип, аралашып, кызыгып, сапарларга чыкканда, выездтерге чыкканда жардам берип, акчалай жардамын берип, моралдык жактан жардам берип, ушундай. Негизи профессионал, агай профессионал, өзүнүн кесибин мыкты билген, өзүнүн кесибин сүйгөн агай.
келип эгер жардам сураган болсоң же бир кеңеш сураган болсоң өзүнүн кеңешин аябайт, жардамын аябайт. Анан агай өзү жетекчи болуп иштейт. Анан ошол менен катар эле машыктыруучу дагы, өзү спортту сүйөт. Ошол машыктыруучу болуп дагы иштейт да. Дайыма кыймылда жүрөт. Окуучуларына үлгү, жашоодо чогулткан ыкмаларын, спорттогу, жашоодогу баягы жакшы жактарын ушул окуучуларга үйрөтүп, коллективи бизге жакшы жактарын көрсөтүп келет агай. Мындай алганда агайдын мүнөзү бул өтө жөнөкөй. Ошол жакшы адам деп эсептейбиз биз коллектив. Ушул агамдын аркасынан, ушул агамдын ар бир утуп келген утугу биз үчүн өтө ушундай чынын айтканда мындай чоң сыймык болот эле да. Биз да чоң ойсок ушу агаларыма окшоп, ушу Монголия, Кореяларга бүт ушу дүйнө жүзүн бүт Россияларды кыдырып келген агаларыма окшоп биз да ушундай болсок экен деп артынан какой-то мотивация болот экен да ушундай нерсе. Биз дагы ушул деңгээлге жетсек деп аракет кылат элек да биз дагы. Мен агаларым Абдывали жана Нургазы Арзиевтердин жаркын элесин алып биринчи жолу өткөрөбүз деп биздин Ош шаарынын депутаты Осмонов Сабай деген агабыз бар эле. Арты кайрымдуу болсун, жаткан жайы жайлуу болсун. Ошол агабыз талант келчиним Абдывали досум менен Нургазы элимен ушу жаркын элесин алып бир жакшы бир турнир өткөрүп, жылда ушу турнирди биз ушу календарный планга киргиздирип, жылда ушул турнирди өткөрө турган кылып коелу. Эмнеси болсо да биздин эң татыктуу Кыргызстанда менмин деген татыктуу спортсмендердин бири эле деп ошол агам биринчи жолу ошо төрткө кылып 2009-жылы 25-майда өткөрдүк ушу турнирди. Биринчи жолу Өзбекстан, Казакстан, Тажикстандан 4 мамлекеттен чакырып биринчи баштаганбыз ушу турнирди. 4 мамлекетти чакырып. Быйылкы жылы Кудай кааласа 10-чу эл аралык турнир болуп, быйылкы жылы өткөрдүк. Ошол агалардын турнирин. Шаповдун турнири болот да, бул класс А турнир деп коет. Бул турнирде ким уткан болсо, ошого мастер спорт деген намы кайрылат да. Спорт чеберчилиги деп, спорт чебери деп бизге ушундай намы кайрылат. Бизден деле ушул Абдывали жана Нургазы Арзиевтердин турнирине дагы, агалардын турнирине. Бул дагы куду ошол эле деңгээлде ошол спорт чеберчилиги тапшырылат. Канча турнир бар ушундай Кыргызстанда негизинен? Кыргызстанда болгон ушул 2 эле турнирибиз бар. Мен угушума караганда мына Өзбекстанда коңшу өлкөбүздө аябай ошондой турнирлер көп экен да, спорт чеберчилигин ала турган турнирлер. Эми ал жак менен Өзбекстан мамлекетинин Казакстан мамлекетине караганда биздин мамлекет эми мына өзүбүздүн президентибиз Сооронбай Шарипович келгенден бери дагы өзү как спортсмен катары президентибиз болгондугуна байланыштуу ушу бизге дагы ушу азыр спорт жагынан дагы өтө жакшы көңүл бурулуп, спорт жагын жакшы жакка тартып берип атат да ушу президентибиз дагычы. Ошого байланыштуу мына биз азыр Өзбекстанды алсак, Өзбекстанда өткөрүлө турган турнирлердин ичинен булар коңшу Казакстан, Тажикстан мамлекеттеринде булардын өзүнүн кандайдыр бир келишими бар да. Мисалы Казакстанга барса, ушу Өзбекстандын келишими, экөөнүн келишиминде ошол мелдешке эгерде биздин Өзбекстандын мамлекетинен биринчи местен алган болсо, ошого мисалы мастер спорт намы ыйгарылат да. Бизде ондой нерсе жок да. Кыргызстан менен биздин ошондой договорлорубуз түзүлгөн эмес экен да. Талант мырза, айтсаңыз, мына бокс боюнча берейин сурооныч. Мисалы жана Мухаммед Алини мисал кылып айтып жүрүшөт, баягы бокстан көптөгөн мындай жаракаттарды алат депчи мисалы. Бирок изилдеп көрсөк, Мухаммед Али бокстан эмес, бул Паркинсон деген оорудан мындай оорудан жабыркаган экен да. Бокстун зыян пайдасын айтып өтпөйсүзбү? Бокстун эми бул спорттун эч кандай бир зыян жагы жок да. Спорт бул сергек жашоо дегенди билдирет да бул. Ар бир инсан өзүнүн спорт менен машыгып, ден соолугун чың алып жүргөн спортсмен эч качан оорубайт дагы, жаман нерсеге кагылбайт дагы да. Бул эми элдин суроосу удар, бул эми обязательно бул ударды любой эле спортсмен ударды алат. Алгандан кийин өзүнүн убагында өзүнүн защита деген болот, боксердун өзүнүн гана ыкчамдыгы менен гана бул жерде байланышат да. Бала мушкер өзү ыкчам болуп,
өзүнүн даярдыгы менен жакшы даярданып ойносо эч кандай жакшы көптөгөн удат өткөрбөйт деп ойлойм да мен. Азыр машыгуу убактыңыз болуп калдыбы же кандай? Машыгуу убакыт азыр балдарым жүгүрүп кеткен, азыр жүгүрүп келсе машыгуубузду баштайбыз. Анда эмесе ошол жерден машыгуу үстүндө маек курсак. Жакшы болот. Төрт жылдан бері башка кайда кылат элем да. Кийин мына агайга 1 жыл тренировка кылдым. Ошо 1 жыл болду мынакка келгениме. 1 жыл ичинде көп ийгиликтерге жетиштим. Бул агайга өттүм, Таластагы турнирде 1-чи месен алдым. Казакстанда 1-чи месен алдым. Республиканы уттум. Мына азыр Казакстанда Костанай деген шаарында эме кылдык. Соревнование болду, мастерский турнир. Ошол жерде да 1-чи месен алдым. Агай азыр жакшы даярдап эме кылган үчүн ошондой ийгиликтер болуп атты азыр. Агайга жакшы чоң рахмат. Биз менен жакшы иштеп эме кылтат бардыгын. Талант мырза, мына 2010-жылкы окуядан бери мына биздин спорт бир аз аркага кетти да, мына бокс тармагы да аркага кетти. Анан сиз кайсы мезгилден бери жетекчи болуп баштадыңыз, анан кандай ийгиликтер жараттыңыз? Мен 2017-жылы декабрь айында ушул жерге жетекчи болуп келдим. Ушул мен келгенден бери буга чейин өзү эме Турусын айтканы жакшы да. Буга чейин өзү 2010-жылда тополгондон кийин өзү биздин Кыргызстаныбызда Ош шаарында өзү бокс өтө төмөндөп кеткен мезгил болду да. 2010-жылдан баштап 2015-жылдарга чейин эч кандай бир биздин Ош шаарыбыздан сборный командада ойногон балдар жок болду да, Ош шаарыбыздан. Мен Кудайга шүгүр азыр мен келип ушу жетекчи болуп келгенден бери балдар менен чогуу иштешим, өзүм ушул жерде директормун деп отуруп албастан өзүм ушу балдарды дагы ушинтип машыктырып, жакшы ийгиликтерге жетишели деп өзүм ошо эмгектенип жатканымга байланыштуу мени көрүп дагы артымда жүргөн, колумда иштеген машыктыруучулар дагы ушу көңүл коюп, балдарга жакшы көңүл коюп, жакшы ийгиликтер жарата баштадык да. Мына мен келгенден бери ушу биздин чоң балдардын арасынан 4 балабыз азыр сборный командада жүрөт. Өзү буга чейин бир да бала сборный командада жок эле. Азыр ушул малда азыр 4 балабыз сборный командада, Кыргызстандын сборный командасында ойноп жаткан мезгил азыр. Андан кийин ошо 2001-2002-жылы молодежь деп коет бизде, жаштар арасындагы өсүп келаткан жигиттердин арасында дагы азыр ошо 2 жигитибиз сборный командада ойноп жатышат азыр. Ушул мезгилдерде 2003-2004, 2005-2006-жылкы өспүрүм жаш балдарыбыздын арасында дагы азыр бир 6-7 балабыз дагы сборный командага кирип, азыр Кыргызстандын kurama командасында ойноп жаткан мезгил азыр. Биз азыр ушу мезгилдерде эң жакшы ийгиликтерге жетишип, Кудай кааласа биздин алдыбыздагы боло турган чемпионат Азияларыбыз турат, дүйнөлүк белдештерибиз турат. Ушуларга азыр 2020-жылга дагы Токиодо өтө турган Олимпиада күтүп турат бизде. Ошого дагы азыр биз өтө балдарды, өтө каттуу, өтө чоң эмгектерди азыр ушул малда иштеп жаткан мезгилдерибиз да биздин. Өзүбүздүн эмгегибиз аябай. Ушу мүмкүн болушунча балдарды жакшы тарбиялап, витаминизацияларын азыр убагында берип, убагында балдарды карап, жакшы тарбиялап жаткан мезгилдерибиз азыр. Мына Олимпиада деп калдыңыз да, мисалы буга чейинки Олимпиадаларда ушул спортчулар көбүнчө каражат жагынан аксап калчу да. Азыр учурда кандай болот? Мамлекет тарабынан кандай жардамдар болот? Эми
Құда қаласа ошол жакшы буга чейин дагы азыр чемпионат Азияларга, дүйнөлүк чемпионаттарга дагы ошо акчанын тарсыздыгынан биздин мына штангист кыздарыбыз дагы ушул акчанын тарсыздыгына көп жактарга бара албай калып да. Акча жок, акча тартыш. Азыркы мезгилдерде дем Кудай кааласа мына ноябрь шаарында Монголия шаарында өтө турган чемпионат Азиябыз болот. Чемпионат Азияга дагы ошо 2001-2002 жылкы биздин жаш мушкерлерибиз азыр өтө каттуу даярданып жаткан мезгили. Күндүн ысыктыгына карабай ошо жигиттерибиз дагы азыр даярданып жатат. Ошол өзүбүздү дагы үйдөгү башка жумуштарды таштап коюп ошол жигиттерибиз менен азыр каттуу эмгектенип жаткан мезгилибиз азыр. Өзүңүз кадимки эле ошол машыктыруучулар катарында эле эмгектенип? Мен бул жерге келип директор болуп эле отуруп ушул креслодо отурам деп келген жокмун. Ушул боксту ушул Кудай кааласа өтө жогорку деңгээлде көтөрөйүн деп, ушул эмгектенейин, ушул пешенеттер кылып иштейин деп ушул жерге келип отурган мезгилим азыр. Биздин үй бүлөбүз менен ушул жерде биз пешенеттерибиз төгүп, Кудай буйруса ушул агаларым окшоп мен дагы ушул балдарды жетпеген ниетибизге ошол жигиттерибиз жетсин. Азияларды, мирлерди утуп кетсин деп Кудай кааласа 2020-жылы Олимпиадага барсын деген жакшы ой тилектерибиз менен ошо эмгектенип жаткан мезгилибиз. Kolumda taze, kolumda tuz geçecek. Tamam. Tuz koy. Şunu al işte. Bak şimdi. Tuz. Olur. Ondan olsun işte. Oldu şunu ver. Oldu. Üstad al şunu işte şuradan. Şuradan. Kullanları koy üstünde. İşte öyle kolları tuz koyup tuzları var. Oldu çürbeyiz. Üstadına. Kut vardılar. Bir de işlettiler koldan. Kollar işleyince de butlar boşa işleştiler. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кезектеги Токиодо өтүүчү Олимпиадага Кудай буйруса биздин мушкерлер дагы катышары анык. Не дейбиз спортчуларга? Ийгилик.